Альбина Имашева, театр жана кино актрисасы, 17 жылдан ашуун Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында үзүрлүү эмгектенип келет. Каарманыбыз Бешкемпир, Мегатой, Көпөлөк жана башка тасмаларга да тартылган. Эй, жөлүнө сурап атканда жөлүнө жооп бербейсиңби? Жыңайсыңбы? Ятандан коркканыңар бия. Баарыңар эркексиңер, чыккыла. Карсын. Жиги. Я мен сүйлөшүп атам, эмне чыгылтасыз тиякта я? Мас болсо эмне экен? Чыккыла. Альбина айымдын актёрдук кесипке кызыгуусуна белгилүү режиссер Актан Арым Кубат себеп болгон. Ошондогу мектеп окуучусу эгер кастингден өтпөй калганда, анда башка кесиптин ээси болмок белем дейт. Ошол кезде 8 классымда элем. 8 класстан баштап мен ушу актерлук чеберчиликке кызыга баштадым. Ага чейин деле мындай актерлукка өтө деле кызыга берген эмесмин. Мүмкүн мен математика жаатында, алгебра жаатында, бир мындай физика жаатында бир башка кесиптин ээси болсом керек деп ойлойм да. Анткени мен мектепте окуп жүргөндө ошондой сабактарга өтө жакшы кызыкчумун, жакын болчумун. Анан ушу киного тартылып калгандан бери, Бешкемпир тасмасына тартылып калгандан бери менин жүрөгүмдө негедир бир искусствого, маданиятка, театрга, ошондой эле киного кызыгуум арта баштады. Ошонун негизинде 11 классты бүткөндөн кийин эле искусство институтуна, Бибисара Бишеналиева атындагы искусство институтуна тапшырып калдым. Ошол искусство институтунда 2-чи курста окуп жүргөндө ушул биздин Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына чакыруу болуп, жаш актрисалар керек болуп, ошол чакыруунун негизинде театрдын худсоветинен өтүп, көптөгөн комиссиялардан өтүп, анан ушул театрда ошол кезден бери эмгектенип келе жатам. Имашева жолдош актер Анис Кыдырмашев менен учурда бир театрда чогуу иштешет. Экөө ошол кездеги Бибисара Бишеналиева атындагы искусство институтунда окуп жүргөндө таанышкан. Кызыгы жубайлар бир театрда иштесе дагы, ушул күнгө чейин сүйүшкөндөрдүн ролун аткарышкан эмес. Бизге максат берилсе, задача берилсе, ошол нерсени биз өзүбүздүн жумушубуз катары, үй бүлөлүк эмес, жумушубуз катары, кесиптеш катары аны аткарышыбыз керек. Эне баланды ойноп калабыз кээде ролдордо жолдошум менен. Анан бирок экөөбүз эч качан мындай сүйүшкөндөрдүн ролун ойной элекпиз. Сахнада же болбосо кинодо. Бул эне бала болгонубуз баягы Бишкек шаардык драма театрында спектакль коюлган. Тажикстандан келген Султан Усманов деген агабыз келип, Наваждение, Али Амирлин Наваждение деген спектакльин коюп калган. Ошондо мен апасын, Арнис болсо уулун ойноп калган. Мындай бир аз комедийный сыяктуу, комедия сыяктуу спектакль болчу, бирок ошондо деле эч ким айткан эмес, экөөң аял күйөөсү турбайсыңбы деп мындай сырттан көргөн көрөрмандар айткан эмес. Бирок биз ошол негизинде бизге мага эне болсо, ал уул болсо, биз экөөбүз эне уулдун образын жаратып ачтык деп ойлойм. Анткени бул биздин жумушубуз. Экөөбүз эгер театрда иштеп аткан болсок, экөөбүз театрдын ичинде кесиптешпиз. Кесиптеш болгонго байланыштуу биз өзүбүздүн кесибибизди, өзүбүздүн максатыбызды, задачабызды, сахнада болгон оюнубузду биз көрсөтүшүбүз керек. Ошондой эле каарманыбыз мектепте окуп жүргөндө башка окуучулардан боюнун узундугунан уялып, бүкүрөйүп жүрчү экен. Бирок кийин борборго келгенде уялчаактык менен эч нерсеге жетпесин билип, ал нерсени унутта калтырганын айтат. Эң эле боюң узун деле ошол боюман эле уялып эле ушундай жүрдүм. Бирок Бишкекке келгенде боюман уялган жокмун. Анткени бул жакта бойго деле карабайт экен. Боюң тиги жолдошум айтмакчы, экөөбүздү бой бириктирген жок, экөөбүздү оюбуз бириктирди деген сыңарындай. Экөөбүз чынын айтканда жолдошум бою кичинекей болгонуна карабай, мен боюм узун болгонуна карабай оюбузду бириктирип бир үй бүлө куруп кеттик деп ойлойм. Негизи шиштакар кие берем. Ал мынтип шиштакар кийбей, сен менин алдымда неме болуп калдың дебейт. Узун болуп кеттиң. Тескерисинче шиштакар кий, сен актрисасың, актриса катарындай элге үлгү көрсөтө турган мындай жүзүң менен жүрүшүң керек деп жашынакай кеңештерин берип турат. Эч качан шиштакар кийбе деп мындай
запрещать эткен эмес да. Актриса тасмада Байбиче Токолдун да ролун аткарып эле жүрөм. Жолдошум муну түшүнүү менен кабыл алат. Эгер андай роль берилгенден кийин аткара албасам, анда бул кесипте иштебей эле коюшум керек деген ойду карманат. Жолдошум да ошондой негизде айтат. Сен жумушуңду так аткар, жоопкерчиликтүү бол. Бул ошо жумушубузду аткарышыбыз керек деп ойлойм. Эми албетте жанагындай өтө ачык сценалар, тигиндей мындайлар болуп, предложениялар болуп калышы мүмкүн да. Бирок андай биздин кыргыздын менталитетине жатпаганына байланыштуу андай сценалардан биз отказ кылганга мажбурбуз. Ондон ашуун кыска жана толук метраждуу тасмаларда роль жаратып, оң терс каармандын образын мыкты аткара билген актрисага Аталар керези тасмасына тартылууга сунуш түшүп, бирок кийин режиссердун пикири алмашып кеткен учурлар да болгон. Аталар керезинде мен чынын айтканда кастингге барган эмесмин, анткени ошол кезде жолдошум экөөбүз жаңы үйлөнүп, театрда да жумуш көп болуп, мен ага барган эмес экенмин. Бирок мени издеп келишкен ошо Аталар керезинин экинчи режиссеру Тынчтык деген байке бар болчу, азыр көз өтүп кетти. Мени ал кезде же телефон жок, же сотка жок, же болбосо ушундай эле социалдык тармактар жок болчу. Жатаканабызга издеп барып, сен ушул бир образ бар эле, бир кичинекей эле ал, эпизодический эле образ болчу, ошого сени издеп атабыз, сен каякта жүрөсүң деп мени ошол байке алып барган. Алып барганда эле ошо Нурбек эген мындай карап, уже эртең бүрсүнү кетишмек экен, тасма талаасына кетишмек экен, анан ролго жаратышты, жаратып кийимдер тандап анан кеттик. Кеткенден кийин эле ошол күнү кечинде ошо пикирлер алмашып калган экен да. Мени образдан башка адамга алмаштырган экен. Ошондон кийин бир аз өзүм эмнегедир бир аз көңүлүм ооруп калды десем болот да. Анткени уже өттүң, сен тартыласың деген нерсе менен мен ооба мен тартылам деп жүрүп алып, анан эртеси эле алмашып калганда мен бир аз көңүлүм ооруп калды. Анткени эмнеге дегенде сен жашыраак болуп калдың дейт да. Анткени ал 3-4 баласы бар аялдын образы болчу, боюнда бар. Эми сен жаш болсоң, кичинекей болсоң, анан баласы бар, же болбосо аял боюнда бар экен, чынын айтканда неме кыла албайсың болчу деп түшүндүрүштү. Эми бирок ошондой болгон күндө да бир аз мен эмнегедир эле бир башкача болуп калдым. Бирок кийинки кастингдерде, кийинки кинолорго мага мындай шыктандыруу берди. Эгерде мен кастингден өтпөй калсам, мен өзүмдү өзүм кармашым керек. Өзүмдү өзүм ооба бул жашоо, бул турмуш, бул жумуш. Эгер сен өтпөй калсаң, значит өтпөй калдың. Бирок кийинки неме кинолорго мен өзүмдү өзүм тарбиялаганга жакшы себеп болду. Имашеванын атасы кесиби боюнча токойчу, апасы китепканачы. Бирок алар кызынын актриса болуусуна каршылык көрсөтүшкөн эмес. Тескерисинче, ата-энемдин колдоосу менен ийгиликке жетип, учурда театрда жаш актер-актрисаларга да сабак берип, кошумча айлык акы алабыз дейт ал. Бир эле айлык менен бул жашоодо негизи эле жашай албайсың. Албетте кошумча иштерди кылабыз. Ошол эле театрдын алдында театралдык окуу жай бар. Ошол театралдык окуу жайда экөөбүз тең сабак беребиз. Окуучуларыбыз бар. Кинолорго тартылабыз. Ошол биздин кошумча булактар болуп калат. Кино. Анан албетте азыр той менен жан бакса болот. Тойдо умайын элик кылабыз. Аринс болсо өзү дагы Дем театр студиясында чогуу балдар менен тойлорго чыгышат. Ушундай нерсе менен жан бакса болот. Бир эле театрдын айлыгын карап эле, же болбосо бир эле нерсеге байланып калбашыбыз керек. Эгерде жетишсе, негизи эле баардык адамдар жетишсе, 5-6 жерде иштесе болот. Баардыгын өзүнүн угуна салып, өзүнүн баардык жумушту аткарса болот. Акын драматург Уильям Шекспир дүйнө бул театр. Биз анда артисттерибиз деп айткандай жашоо өзү театр. Анын ичинде жакшы жаманы, боорукери таш боору бар. Театр болсо ошол жашоодо болуп жаткан окуяларды тирүү чагылдырат. Ошол үчүн миллион жылдап келе жаткан театр өлбөйт. 17 жылдан ашуун театрда эмгектенип, жакшы адамдар менен тааныштым деген актриса тарыхый тасмаларда роль жаратсам деп кебин жыйынтыктады. Жакында эле Сара Берджер айым Лондондон келип,
улуу драматург, классик драматург Вильям Шекспирдин Макбет трагедиясын койду. Бул дагы Лондондон келген, Англиядан келген Шекспирдин изилдөөчүсү, Шекспирди талдоочусу, анализдөөчүсү келип бизге спектакль коюп атканы бул дагы биз үчүн чоң сыймык болду. Анткени Шекспир жашаган Лондон, Шекспирдин талдоочусу келип бизге спектакль, биздин театрга спектакль коюу жана ошондой эле ошол спектакльде чоң образды жаратуу бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Мен чыгармачылык жашоомдогу, театрдагы жашоомдогу бир чоң жетишкендик ошол Макбеттеги леди Макбет болду. Чынын айтканда бизде кыргыздын тарыхында көптөгөн инсандарды ойнодум десем болот, ойноп атам азыркыга чейин. Манастын улуу Семетейде Каныкей апабыздын образын ойноп жүрөм. Ошондой эле Жаңыл мырзаны, албетте азыркы жаштарга ылайыктуу чыгармалар да бар. Ошол чыгармаларда дагы терс каармандарды көбүрөөк ойнойм. Кинодо Жаңыл мырзанын образын жаратсам деген кыялым бар. Эми эгер жашым өтүп кетпесе, эгер тартыла турган болсо, эми бул кыялдар орундалат, Кудай буйруса. Кыялдана бериш керек.